Мунун бардыгы Кумтөр алтын кеніндегі оор техниканын дөңгөлөктөрү. Салмагы 3 тонналык, баасы орточо эсеп менен $30,000 $50,000 чейин жеткен дал ушундай дөңгөлөктөр убакыттын өтүшү менен эскирип, тешилип, жешилип калат. Бул көйгөй менен Токмоктогу дөңгөлөктү кайра иштетүүчү жана калыбына келтирүүчү завод күрөшүп атыптыр. Бизнесте YouTube каналынын бүгүнкү чыгарылышында биз дал ушул заводду өндүрүштү ичинен көрсөтүп беребиз. Биз менен болуңуз, кеттик. Кумтөрдөгү атайын техникалардын керектен чыккан дөңгөлөктөрү узак жылдар бою алтын кенге чогулуп, экологиялык маселе жаралып келген. Бул заводдун ишке кириши эки негизги маселени чечти. Бул дөңгөлөктөрдү утилизация кылуу жана кайра калыбына келтирүү. Дөңгөлөк Кумтөрдөн келгенде сортировка болот. Сортировка хранениеде турат. Жуулуп тазалангандан кийин сортировка өзүнүн размерин, атайын размери керектүүчү размерин алабыз дагы. Бул стендке станокко коебуз. Ушул жерден давление берип, үйлөтүп туруп, андан кийин станок өзү бүт алат. Полный бир слой алат, капталдарын алып, өзүнүн керектүүчү размерин чыгарып алабыз да. Болгон жарак повреждениясын баары ошол жерден көрүнөт да, ошол жерден чыгат. Анан баягы резина чапталып атканда дагы ошол жер ушуну обязательно алыш керек да, сырты широковный болуш керек. Бул биринчи этап. Бул биринчи этап. Андан кийинки этап мына могу уже шараховальный, бул шараховальный станоктон келди. Келгенден кийин балдар уже пеш башlatат. Болгон бир дагы эме калбаш керек. Бардыгын обработка кылып чыгат. Бүт. Кийинки этапка өтөбүз. Бул дублирование деп коет. Буну сырой резина менен болгон тешилип, ремонт болуп чыккан тешиктердин баарын кайра сырой резина менен толтурабыз. Бүтөп чыгат. Болгон эменин баары толтурулат. Бунун баары балдар Германиядан окуп келишкен. Немецкий технология менен жазылат да бунун баары. Азыр 10 чактыдай, бир бригадада 10 чактыдай бала иштейт. Мына ушундай кызылдай мээнет менен калыбына келтирилген дөңгөлөктөргө эми протектор жабыштырылат. Соңку этапта мунун баарын бириктирүү үчүн дөңгөлөк бышырылат. Завод жылына 2000ден 7000ге чейин ар кандай көлөмдөгү дөңгөлөктөрдү калыбына келтирүүгө даяр. Баштан аяк тетиги процесстин баары бүткөндө канча убакыт кетет бир дөңгөлөктүн калыбына келиши? Бир жумадан 2 жумага чейин кетет. Состояние дөңгөлөктүн состояниясына жараша. Жаңы дөңгөлөктүн баасы где-то бир $35-50,000 болсо, бул жазалып чыккандан кийин ошол эле дөңгөлөк, ошол эле жаңы дөңгөлөктүн жүргөн ресурсун жүрүп берет. То есть силер өмүрүн узартып берет экенсиңер? Өмүрүн узартып беребиз. Экинчи этап деп койсок болот, экинчи өмүр деп койсок болот дөңгөлөккө. Бул федералдык эконом болот окшойт? Жакшы эле эконом бул жактан. Бир эле жүк ташуучу унаага бир канча дөңгөлөк керектелерин эске алганда бул чоң үнөмдүү. Кумтөр алтын кени эски дөңгөлөктөрдү калыбына келтирип, кайра колдонуудан эле 150-200 миллион сом үнөмдөйт. Ага кошумча экологиялык маселеси да чечилет. Азыр бул заводдо 100дөй киши иштеп жатат. Дээрлик бардыгы завод жайгашкан Токмок шаарынын тургундары. Алар Германиядан атайын окуудан өтүп келишкен. Уникалдуу заводдун курулушу 2022 жылы башталып, ага Кумтөрдөн $22 миллион бөлүнгөн. Ишкана өзүн 5 жылда актайт. За 30 лет впервые у нас в стране, ну даже не у нас в стране, в странах СНГ, это первый завод, который включает в себя всю группу, где можно от восстановления до утилизации шин все сделать на одном предприятии. Когда Садыр Нургудевич поехал в Иссыкульскую область, он увидел горы шин, которые лежали в Балыкчи. Он спросил, чьи эти шины. Сказали, Кумтора. Он тогда дал поручение Кабинету министров, чтобы те дали поручение Кумтору построить данное предприятие. Но вот с этого история началась нашего завода. Проектом запланировано $22 миллиона инвестиций. Уже заканчивается тест. После окончания тестов мы уже будем переходить в плановые показатели. Ал эми заводдун экинчи цехинде болсо, такыр эле калыбына келтирүүгө мүмкүн болбой калган дөңгөлөктөр кайра иштетүүдөн өтөт. Тактап айтканда, алар тегирменден өтүп, майда резиналар, футбол талаларын, балдар аянчыларын жасоодо колдонулат. Келечекте брусчаткалар, килемчелер да даярдала баштайт.
Бәке біз азыр экинчи цехтын алдында турабыз, ичи аябай ызы экен, станоктор чоң экен. Мен байкап атам, сиздер наушник менен жүрөт экенсиздер. Бул СИЗ деп коет па, средства индивидуальной защиты. Каска, очки, наушник, бул СИЗы, бул светоотражатель, бул цехтын ичинде өзгөчө керек. Бардык жерге бекитилет да, бул жерге болуп, ошонтип отуруп, весь рабочий процесс 11 кишини камтыйт. Объем боюнча айта турган болсок, бир күндө канча дөңгөлөктү мисалы үчүн бүтүрө аласыздар? Бир күндө биз жана өзүңөр көргөндө чоң катарпиллердин дөңгөлөктөрү жана 3,5 тонналык дөңгөлөктөрдөн 3 дөңгөлөк кетет. Ана майда ЦМК деп коебуз, цельнометаллический корд. Майда 20-22 дөңгөлөктөр болсо, алардан бир 50-60 ошол жана чоң 3 дөңгөлөккө кошулуп, ошончо кетет. Анан бир 8,5 тоннага чейин биз продукция бир күндө чыгарабыз. Азыр бул завод Кумтөр алтын кени ачылган 30 жылдан бери чогулган дөңгөлөктөрдү утилизация кылып, ага байланыштуу экологиялык маселени толугу менен чечти. Келечекте бул заводдун филиалдары Россия жана Борбор Азия өлкөлөрүндө ачылышы мүмкүн. Бул завод азыр жеке жактардан, компаниялардан, ишканалардан дагы ашыкча дөңгөлөктөр болсо, утилизацияга акысыз кабыл алууга даяр. Андыктан эгер сиздин бизнесиңиз экологияга зыянын тийгизбеген ишкана, компания болсун десеңиз, келип ашыкча дөңгөлөктөрдү бул жака тапшырып салсаңыз болот. Бизнес, стартап жана технология жаңылыктарынан артта калбаш үчүн Бизнесте YouTube каналына катталып коюңуз. Көрүшкөнчө.